Мына депутаттардын баары бири-бирибизден сурап атабыз. Кайсы мыйзамга добуш берип атабыз? Эмнеге добуш берип атабыз деп сурап атат. Ай койчу эми кете берсин деп эле добуш кетип баратат. Бул оюнчукка айландырып алдык биз мыйзам кабыл алууну. Ал мыйзамдардын аркасында миңдеген, миллиондогон адамдардын тагдыры жатат, урматтуу кесиптештер. Жок дегенде бир эки ооз суроо берип койбойлубу? Эмне жөнүндө кетип баратат? Комитеттин төрагасына сөз берип койбойлубу? Бир 2 мүнөттүк бир баяндама берип койбойбу? Момундай өзгөртүүлөр кирип атат деп. Кеттик деп эле кете беребизби? Бул мыйзамдын талкууланганы качан талкууланды? Канча убакыт өттү? Кимдин эсинде эмне калды? Адахан Кюсамач, эми сиз тажрыйбалуу депутатсыз. Мыйзам долбоорун кабыл алуу принцибин билесиз. Комитетте буга чейин каралган, талкуу болгон, ага чейин коомдук талкууда турган, биринчи окууда кабыл алынып атат. Комитеттин чечими буга чейин сунушталып аткан, добуш берүүгө чейин айтылган. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, Медералиев. Эми өткөндө социалдык түйүндөрдү карап атсам, бир колдонуучу жазыптыр активдүү. Негизи циркка барсаң, акча төлөп киресиң депчи. Жогорку кеңештин айрым депутаттарына да акча бериш керек, ушу элди шоо кылып атканына депчи. Эми мен юрист болгондугума байланыштуу жакшы түшүнөм да. Адахан Кимсанбаевич, өзүңүз билип туруп, зачем шоо кылып атасыз? Эми регламентте ушундай норма, буга чейин комитетте каралат, талкууланат, жерге келет, залга өтөт. Туура эмес болуп калган ушул регламентте, чынында. Билбей каласың, кайсы мыйзамга добуш берип атасың. А бирок Адахан Кимсанбаевич ушуну билип туруп, элге жагынайын деп туруп, бу жерде бардык акылсыздар отурат, ушу жалгыз сабаттуу болгону ушу өкүндүрбөй койбойт да. Эми билесиз буну, 5 колуңуздай билесиз, айланып кетейин. Уятты эми. Усат Таган Турунович. Таган Турунович, мен айтып коеюнчу. Жаңы регламент. Ушул норманы киргиздик. Мыйзамдар талкуу болгондон кийин, свежий болуп турганда ошондо добуш берели деп. Жаңы регламентте кирди ушул. А эски регламентте бул норма менен сиз качантан бери добуш берип атасыз? Билип алып туруп, зачем вы артиста тут включаете, да? Ушуга чейин чыдадым, юридикалык жактан унчукпадым.